Бейшенбай Усубалиев бүгін күн жаман ысып тұрады. Әңгеме. Чын эле күн ысык болчу. Жайдын толуп турган учурда Назар кабинетинде үргүлөө отурган. Кандайсың? Мени тааныбай калгансыңбы? Аяр чыккан бул үн селт эттирди. Назар ойлонгонго үлгүрбөй калды. Башын шак оңго бурду да өзүн билинер билинбес жылмая тиктеп турган келинди көрдү. Таанымынбы, тааныбаймынбы деп ойлогон да жок. Бирок тааныбай туруп эле таанып аткансыды. Анан үргүлөп кеткенимди билди окшойт деген ой башына келе калды. Уялып кеткенсиди. Тиктеп туруп эле анын кантип киргенин кандайча байкабай калдым деп таңданды. Тааныдым, деди анан өзүнө келе албай дең дароо. Кайдан? Кел, отур. Келин эки жагын акырын карап койду да Назардын маңдай жагындагы отургучка секин көчүп басты. Кайдан? Ушул жактан эле. Окуйун дедик. Караганда күйөөм экөөбүз тең. Күйөөм экөөбүз. Кайсы күйөөң? Кандай кайсы? Менин бир эле күйөөм бар да. Жок. Күйөөң да келдиби дейин дегем. Ооба, келди. Геофакка тапшырам дейт. Мурда техникумду бүткөн. Тааныбай жатабы дегендей бүшүркөй. Медучилищаны бүтпөдүм беле? Шуурай кетти. Сени менен бирге. Ооба. Келин өзүнүн ыңгайсыз сезди да негедир актана баштады. Ошентип окуйун дедик. Караганда. Бир азга сөз таппай буйдала түштү да жылмая. Гүлсананы билесиң да? Кайсы Гүлсана? Аны кайдан билмек элем? Деп ойлоп койду Назар эңги-деңги абалда. Кызымды айтам, деди келин жылмайганын жазбай жалтактай. Улуус эмеспи? Өзүнчө сыймыктана кетти. Боюн көрсөң тим эле далдаят. Менден узун. Кызын айтып аткан тура, деп ойлоду да санаасы тына түштү. Ошентип келдик минтип, караганда окуйун дедик. Кичүүсүндү ала келдим. 7 айлык эмчекте. Мен экзаменге кеткенде кайнежем карап калат. Экзамен берем да, тызылдайм. Өзүнчө аң-таң болду. Мунун баарын эмне үчүн айтып атат? Сенин бул жерде иштериңди бирөөдөн уккам. Чоң болгон экен да дегем. Күлдү. Назар ойлонбой жылмайып койду. Эртең экзамен бермекмин. Назар туйлай кетти. Мен эч кимисин тааныбайм. Келин Назарды таңдана тиктеди да, кимди? Деди акырын. Мугалимдердичи, эч кимисин. Келин дале түшүнбөй Назарды аңырая тиктеп турду да, анан, деди, айтсамбы айтпасамбы дегендей буйдала. Анан күнөөлүүдөй жылмая. Экзамен бүгүн болмок эле деп, кызымды кайнежеме таштап, сага бир жолугуп коеюн деп, көрүп коеюн деп. Назардын санаасы тына түштү. Экөөдүн сөздөрү түгөнгөндөй үндөбөй калышты. Кой, деди бир маалда келин, ордунан козголмоксун болуп. Мен кетейин. Жумушуң да көп окшойт. Жок, деди Назар ойлонбой. Эмнеге? Жумуш деле жок. Анын үстүнө күн да минтип ысып. Келин Назардын сөзүнө назар да бурбады. Отурган ордунан козголуп да койбоду. Кайрадан тымып калышты. Назар оң колу менен столдун үстүн тыкылдатып турду да, эсине бирдеме түшө калгандай трубканы шаккала коюп, мен азыр, деди шашкалактай. Ушул сөз менен уйкусу биротоло ачылып кеткендей болду. Мен азыр, бир эле мүнөт. Келин башын ийкегиледи. Анан Назардын трубка кармаган колун бир азга тиктеп турду да, кубангандай жылмая. Колуңдагы баягы тырыгың кетпей калыптыр, деди жумшак гана. Назар элеңдеп чочуп кетти. Тырык? Кайсы? Баягычы? Келин сырдуу жылмайды. Баягы терезенин айнегининчи? Назар трубканы шак коя салды да, элеңдей колун карады. Колундагы тырыкты биринчи жолу көрүп аткансып бир топко тиктеп турду да, угулар угулмаксан кайдыгер шыбырады. Ооба. Мага кыздар айтып келгенде жүрөгүмдүн түшкөнүчү? Назар сен үчүн терезени сындырам уштап деп. Назар кайрадан элеңдей селт этти.
Качан? Баягы сен жатакананын терезесин сындыра муштагандачы? А, жаштык мастыкта. Назар өзүн өзү жооткутуп жаткандай болду. Жок, сен анда соо эле болчусуң. Качан? Ошондочу? Терезени сындыра муштаганда. Соо болгондо буйдала түштү да алаканын жая. Эми эчтеке ичпесең да жашсың да. Жаштык менен. Келин топсура түштү да кайра жароокерлене. Эмне дедиң эле? Терезени быркырата муштады. Колу кызыл жаян дешти кыздар чуулдашып. Баары чурка дешти, скорыйды чакырышты. Алардын баары билишчү да. Эмнени? Тиги келин кысынгандай жалтаңдады. Экөөбүздүчү? Кыйылага дымып туруп. Жүргөнүбүздү. А. Келин кайра жанданды. Жүрөгүм шуу дей түштү. Көзүмө эчтеке көрүнбөйт, кыпкызыл эле кан элестейт. Элестеген сайын башым айланып, көңүлүм караңгылайт. Жүгүргөн бойдон жатаканага келдим. Сени ачаак эле алып кетиптир. Ыйлап жүрөм дейсиң. Ыйлап жүрөм. Тык токтоду да чочугандай. Ошондо биринчи ыйлашым. Кандай биринчи? Мурда деле ыйлачумун дечи, бирок ошондо башкача ыйладым. Таптакыр башкача, билбейм эмнеси башкача экенин. Ыйлап да жаттым, кызык. Сүйүнүп да жаткансыдым. Ушунун баары мен үчүн деп, мен үчүн сындырды деп. Назар дегенде таңдана карап калды да анан бара-бара күлүмсүрөөгө өттү. Сенин антериңди кайдан билдим? Деди келин Назарга назар бурбай, ого бетер жара көрлөнө. Экөөбүз биринчи корпустун 3-кабатынын коридорунда сүйлөшүп турбадык беле? Сен бир кезде капысынан эле чын эле мени сүйөсүңбү? Деп сурай кеттиң. Мен билбейм дедим. Билбесең анда сүйбөй турбайсыңбы дедиң сен. Аны да билбейм дедим мен. Сенин жиниңе ого бетер тийгим келип. Кызык. Мен сенин жиниңе тие бергим келчү. Сен туталанып аркы терки баса баштадың да чын эле билбейсиңби дедиң. Билбейм дедим мен. Кайра эле шылыңдагандай күлүп. Сен колуңду шилтедиң да шарт бурулуп басып кеттиң. Мен сенин кыялыңа жаш баладай бултуңдап таарынганыңа сүйүнүп кала бердим. Анан көп өтпөй эле чуруу-чуу түшүп калышты. Назар кызына таарынып терезени быркырата муштап деп. Назар сөзү өзү жөнүндө эмес, башка бирөө жөнүндө жүрүп жаткансып, кимдир бирөөнү мыскылдай күлүмсүрөп, башын ийкегилей берди. Анан өзү жөнүндө кеп болуп атканы капысынан эсине келе калды да, селт этип чочуп алып, жаштык мастыкта, деди актангандай. Анда сопсуу болчусуң. Эми жашпыз да, соо болсоң да мастай. Келиндин кайрадан шаабай суу түштү. Ушумалда телефон шыңгырады. Назар жеңилдей түшкөнсүдө. Трубканы шак ала кулагына такап. Да, деди да. Деп башын ийкегилей берди. Бир кезде кабагы бүркөлө түштү. Келип эле кетип калышты? Кандайча келип эле кетип калышты? Ал эмнеси экен? Сиз айтпайсызбы, мунуңар болбойт. Атайы мени калтырып кетишти. Мен үйүмө кетпей силерди акыйып күтүп отурам дебейсизби? Өздөрү колдору бошобойт. Эртеден кечке жумушта дебейсизби? Анда да болбой койдубу? Начальниктериңердин баары билишет деш керек болчу. Эптеп алдаш керек эле. Алар ушуга жедеп көнүп бүтүшкөн да. Болуптур анда. Назар трубканы көңүлсүз таштады. Ушундайда келе соолор болот экен, деди да эки алаканын жая. Азыркыларың начальнигин какым ордуна көрбөй калгандыр. Эмне болуптур? Келин чочуп кетти. Эчтеке деле эмес, деди Назар кайдыгер гана. Анан өзүнчө кыжына кетти. Атайы таштап кетсек, жалыныш керек болчу да. Ким? Кайненемди айтам. Колун шилтеди. Келин ыңгайсыз абалда калды. Кетсемби, кетпесемби деп ыргылжың болуп баштады. Эчтеке эмес, деди аңгыча Назар өзүнө өзү кайрат айта. Мен азыр. Трубканы шак алды да бурай баштады. Бир нерсени күтүп аткансып, комайсыздана аяр бурады. Улам бир номерди алган сайын ырайында өзгөрүү болуп атты. Бардык номерди терип бүткөн соң жүзүндө кескин өзгөрүш болду. Сүйлөшчү киши трубканын ары жагынан тиктеп тургансып, жүзүнөн күлкү чачырап, жайдары боло түштү. О кемсиңби? Бул мен эле.
чогулуш өтүп аткан жоксуңбу? Анда жакшы. Гүлжамал кандай? Жакшы болбой коймок беле? Жап-жаңы мамык деле чалкалап отуруп калса, кайдагы, эй. Мен жаңы машинеңерди айтып атам. Эми көз тийбесин. Укмуш эле машина. Айдабай эле карап отура бергим келет. Өзүм болсо отурам, жакшы эле, жакшы. Жөн эле учурашып коеюн деп эле. База, Окубай. Сенин жап-жаңы машинең мага бир нерсени эсиме түшүрүп атпайбы? Баягында бир ишти сүйлөшпөдүк беле? Эсиңдедир? Баягычы? Темикенин үйүндөгүчү? Эстедиңби? Качан бүтүрдү дейсиңби? Баленин бүткөнүбү. Мына бүгүн келишиптир да кетип калышыптыр. Билбейм ай. Мына азыр эле кайненем чалды ыйлактап. Келишти да кетип калышты дейт. Анда эле жыргатпадыңбы? Бирок өзүң түшүнөсүң да. Менин сага чалганым жөнүндө унчукпай эле койсоң. Эми өзүң билесиң да. Болуп турам да, оке. Рахмат. Назар трубканы койду да өзүнө өзү ыраазы болгондой компоюп отуруп калды. Келинге жылмая карап, үстөлдө акырын тыкылдатып кирди. Назар ичинен кыңылдап ырдап аткандай туюлду келинге. Бул Ормон, деди Назар кыңылдаганынан жазбай. Жакын жолдош балдар болот. Мен азыр сүйлөшкөнчө. Тиякта иштейт. Келин эчтеке түшүнбөй суроолуу тигилди. Тиякта, акырын шыбырады. Ак үйдө. Келин эчтеке түшүнгөн жок. Башын жөн эле ийкеп койду да, эч деле өзгөрбөптүр, деп ойлой кетти. Анан негедир капысынан кантсин эркек да. Анан туруп күзгүгө караңгысы келип кетти. Эки жагын карап койду. Сол жагында илинип турган күзгүнү көрдү. Чекесинен өйдө эле көрүнөт экен. Турмайынча болбойт окшойт деп ойлоп койду. Назарды карады. Ал бирдеме издеп аткансып, алдындагы кагаздарды аңтарып атыптыр. Дагы эле ичинен кыңылдап ырдап аткандай туюлду келинге. Кой, деди келин акырын чечкенсиз. Мен жылайын, бала да. Деди Назар башын көтөрүп келинди биринчи көрүп аткандай таңдыра. Мен жылайын. Келин ордунан козголмуш болуп кайра отуруп калды. Ушумалда телефон кайрадан шыңгырап калды. Назар эс ала түшкөнсүдө. Келин да. Назар трубканы шак алды да шашкалактап сүйлөшө баштады. Ооба, менмин. Ормон чалдыбы дейсиңби? Кайсы Ормон? Окем дебейсиңби? Жок, чалган жок. Ал эмнеге чалмак эле? Же эмне, чалмак беле? Сага чалдыбы? Бүтөт дейсиңби? Азыр кайра жөнөттүңбү? Назардын жүзү жадырай түштү. Бүттү анда, темике. Бүттү, рахмат. Мына мен да, ооба, болот. Сени бүтүрдү дейм да. Болуптур. Сен да салам айтып кой. Келин эчтеке түшүнгөн жок. Башка дүйнөгө түш келип калгандай Назарды жалдыра тиктеп отура берди. Назар таптакыр өзгөрүп, жан кире түшкөндөй болду. Бураган экен да кайраным экем, деди келинге карап колун ышылай. Ким? Ормонду айтам. Темикем деп атпаймынбы? Ошо Темиркан анын алдында иштейт. Бир гаражды бүтүрө албайсың деп айда бураган окшойт. Назар колун кайрадан ушулап кудуңдай кетти. Келинге дагы эле Назар кыңылдап ырдап аткандай сезилди. Кой, деди Назар анан ордунан шак туруп. Кой, дагы жылт коюп кетишпесин. Келинди карады да жалтактай. Жанагыларды айтам. Өзүң тикчейип карап турбасаң эле. Алаканын жайып келинди күтүп калгансызда. Келин түшүндү. Ордунан турду да, мен жылайын, деди акырын күнөөлүүдөй. Назар сүйүнүп кетти. Мен да чыгам. Чогуу чыгалы. Экөө чогуу чыгышты. Коридордо катарлаш келатышты. Бүгүн да жаратылуу иштеген жок окшойм, деди Назар бир кезде. Эртеден кечке санга бөлүнүп. Эмнеге? Назар сыймыктана колун шилтеди. Жакында эле бир Жигули алгам. Аларды алып кайда коерду билбейм десең. Көрүнгөнгө дубана болуп да бүттүм. Гаражыңды бир күнгө бере тур деп. Бар эле бар. Гаражды эчак сатып койгом. Жери даяр. Акча турат, анан орнотоюн десең эле тигинтип. Өзүң көрдүң го. Мынтип ак үйдөгүлөргө чейин киришип.
Келиндин денеси муздай түштү. Жөн гана башын ийкеп койду. Тандаганы уздайтпа, деди аңгыча Назар сыймыктана жылмайып. Күндө бир досумду ээрчитип барам. Кайда? Ай, машина базаргачы. Акыры алдым. Назар келинди унутуп калгандай өзүнчө сүйлөнүп кирди. Эмне? 3 жыл эле болуптур. Жаңы эле да. Шылдыңдагандай жылмая. Көргөзмө үчүн эле алганбы деп калдым. Эч деле жүгүрбөптүр. Эмне? Ой, Жигуличи? Айдабаптыр деле. Алып эле коюп койгон окшойт. Жап жаңы эле бойдон. Сырт эле жакпайт. Эмненин? Жигулининчи? Мейли. Мунун жарасы жеңил эле. Кийин башка менен кычырата сырдап алам да. Келин үндөбөй башын ийкегиледи. Экөө эшикке чыгып, чоң жолду бойлой үндөшпөй келатышты. Келин бир кезде токтоп калды да Назарды жароокерлерине тиктеп, кысына: "Жакында эле телевизордон сага окшош бирөөнү көрдүм", деди, бирөө угуп койбосун дегендей эки жагына жалтактай карап. "Көзүмдү албай эле кадалып калыптырмын. Жолдошум сурайт: Эмне эле талып калдың деп. Кудай тобу, ушундай да окшош киши болот экен, Тетиги киши биз менен училищеда чогуу окуган бир балага укмуш окшош экен. Тим эле куюп койгондой дедим. Ошондой дейт күйөөм. Эмне эле катып калды десе, экөөңөр соо болбосоңор керек". Назар чоң жолдо аркы терки өтүп аткан машиналарды карап туруп: деп койду кайдыгер жылмайып. Келин ага назар бурган жок. Негедир жароокерлене: "Анан ыйлагым келди". Назар жалт бурулду да коруп кетти. "Ыйлагым? Эмнеге?" "Билбейм". Келиндин үнү кардыга түштү. "Сага окшош кишини телевизордон көргөндөн кийин эле туруп эле ыйлагым келди". Назар ойлонбой эле иинин куушуруп койду. Экөө кайрадан үндөшпөй келатышты. Бир маалда келин: "Мен тетиги көчөдөн оңго кетем", деди, алдыдагы көчөгө колун жаңсай. "Мен..." Назар не дээрин билбегендей буйдала түштү да: "Мен солго". Башын солго кыйкайта ийкегилей: "Ооба, солго". Келин башын ийкеп койду. Көп өтпөй эле келин Назардын колун акырын кармап: "Канча балалуу болдуң?" деди, Назардын жүзүнө мээримдүү тигиле. "3". "Жашооң кандай? Тиги үй бүлөң..." Келин мукактана түштү да күнөөлүүдөй шыбырады. "Тиги аялың мененчи?" Жакшы", деди Назар алактай. "Абдан жакшы". Келин колун секин алды да жүзүн оңго буруп, башын ийкегилей кетти. Үндөшпөй келатышты. Бир кезде Назар коңултактай түшкөнсүздү да эки жагын элеңдей карады. Келин жок. Кайда кетип калды деп ойлоду Назар таңдана. Анан оңго кетем дегенин эстеп, башын ал жакка бурду. Эч ким көрүнбөйт. Бир азга карап турду да сол жакка бурулуп келатып, күн бүгүн жаман ысып турат деп ойлоп, көйнөгүн желпип койду.